Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat, Allah Taala asman жерди жараткандан beri aylardın sаны 12 ay. Ошол айдын вакытты өткөрүп турган зат Allah Тааланын заты. Ошондой эле бүгүнкү жуманы дагы Allah Таала өзгөчө кылып берген. Албетте бул чырайлуу тартиптештирүүчү Allah Тааланын иши. Бир эле күндүн ичинде мусулман үчүн 2 майрамды бириктирип берди. Бул Allah Тааланын кудурети. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте эң жакшы амалдарга бул үммөттү буйруган эң мыктысын аткарууга. Себеби Allah Таала бизди мактаган Кур'ан-ы Керимде. Кунтум хайру умматин, силер эң жакшы үммөт болуңар деп. Allah Таала мактагандан кийин мактоого ылайыктуу болуш үчүн бул үммөттүн амалдары дагы эң жакшы болуш керек, өзгөчө болуш керек. Ошондуктан пайгамбарыбыз хадистерде дагы баяндаган, андан сырткары сахабалар дагы пайгамбарыбыздан сурап турушкан, эң жакшы амал кайсыл амал? Аллахтын элчиси. Эң жакшы күн кайсыл күн? Эң жакшы учур түн, дуа кабыл боло турган учурлар. Эң жакшы адам, эң жакшы эркек, эң жакшы аял кандай болот Аллахтын элчиси деп, алар ушуну аткарып, эң жакшы болуш үчүн пайгамбарыбыздан дайыма сурап турушкан. Аллах разы болсун ошол сахабалардын суроосунан биздин дагы муктаждыгыбыз, суроого болгон зарылчылыгыбыз бүтүп, бизге суроо беришке да кажат жок, болгону жоопту түшүнүп аткаруу эле калган. Ошол улуу сахабалардан бириси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурап атат: "Айюл а'мали ахаббу илаллах?" Аллахка эң сүйкүмдүү амал кайсыл амал? Себеби бул дүйнөдө жашап атканыбыздын максаты бизди жараткан, рызкы берип аткан Аллах Тааланы эптеп ыраазы кылып алышыбыз керек да. Ыраазы кылаарда ага жаккан амалды аткарсак, ыраазы кылууга тезирээк жетишип калабыз да. Атаңызды кубанткыңыз келсе, белек алаарда апаңызга жаккан нерсе албайсыз да. Атаңызга жакканын аласыз. Эмнеге алы көңүлү түшкөн, эмнени жакшы көрөт. Эмне үчүн ыраазычылыкка эмне эле берип койсоң, бербегенден көрүп жакшы берген. Эмнени берсең деле ыраазы боло берет, бирок жаккан нерсесин берсеңиз башкача ыраазы болот да. Буга чейинки анча мынча каталардын бардыгын унутуп калат да. Аллах Таала өзү сүйгөн бир өзгөчө амалдар бар. Эгер ошону пендеси аткарса, Аллах башкача ыраазы болот пендесинен. Пайгамбарыбыздан сахабалар ушул ахиретти ойлоп туруп сурап атат: Аллахтын элчиси, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал кандай амал деп. Суроо бир түрдүү, бирок жооптор ар кандай болгон. Азыр биз айта турган хадистеги жооп: ахаббул амали илаллахи адвамуха ва ин қалла. Пайгамбарыбыз айтты: Аллахка эң сүйкүмдүү амал аз болсо дагы үзгүлтүксүз болгон амал Аллахка жагат dedi. Аз, үзгүлтүксүз. Истиқомат деп айтат араб тилинде, туруктуулук. Туруктуулук бул адам баласына сөзсүз өзгөрүү пайда кылат. Таасир берүүчүнүн күчү алсыз болсо дагы, бирок туруктуу таасир берсе өзгөрүү пайда кылат да. Тоодо, үңкүрлөрдүн ичинде, суу тамчылаган жерлерде кээде көрүп калабыз, ортосу тешилип калган таштар бар да. Ошол ташты кайсыл күч тешти, аны болгон бир тамчы суу үзгүлтүксүз жылдар бою бир жерге жана бирдей ага берди эле катуу ташты дагы тешти. Ошол жерде бир тешик пайда кылды. Эми мунун истиқомат менен туруктуулук менен кылган амалдын таасири ушундай. Бир амалыңыз бар, өзгөчө 5 маал намазыңыз, Аллах буйруган ибадаттарыңыз бар. Андан сырткары өзгөчө бир амалды бекем кармалып алгансыз. Мисал үчүн бирөө көп истигфар кылат, бирөө дайым дарат менен жүрөт, дагы бирөө дайым садака берип жүрөт. Бул дайым аткарылган амалдын таасири ал башкача болот да. Кандай бир тамчы суу катуу ташты тешкендей, мунун бир кичинекей амалы Аллахтын алдында бейиштин бийик даражаларына жетип алууга таасир берет. Ошончо убакытта мисалы бир тамчы суу бир ташты 10 жылда тешти деп коюңуз. Күнүнө бирден тамчылады. Эми ошончолук суунун бардыгын бир идишке топтоп туруп, таштын үстүнөн бир куюп ирген болсоңуз, ташты агызып кетиши мүмкүн, бирок теше албайт да болчу. Бир суу куйдук эми. Амалында истиқомат, туруктуулук жок.
бир эле аткарып салып, андан кийин жоголуп кеткендин мисалы ушундай болот да. Айтайын деп атканыбыз мына кече эле улуу Рамазан айын узаттык. Биздин ибадатыбыз баягы алымдар, устаздар айтат экен, Рамазан бул ибадаттын айы, ибадаттын сезону дегенди биз башкача түшүнүп алат экенбиз да. Ошо Рамазан деле ибадат кылыш керек экен деп түшүнүп алат окшойбуз да. Рамазандан кийин мечиттер баягы эле азанчы, имам, дагы бир аксакал, болду, башка эч ким жок. Баягынча адамдар түнү те 1-2 саат бою намазда унчукпай турган бекем ибадатчылар жок. Башка мечитке бардыбы десең, жакшы ниет кылып коесуң, бирок башка мечиттерде ушундай. Эмнеге? Бул ибадаттын сезону деген дайым аткарып жүргөн ибадатыңызды дагы көбөйтүп бериңиз дегени да ал. Ибадатты Рамазанда эле кылып, Рамазандын 1-күнүндө бар, аягына чейин турду, айт дегенден баштап жок да. Анан кийинки жылы Рамазанда бир көрүп каласыз аны иншалла. Бул жакшы эмес. Ошол үчүн мусулманга артыкчылыгы ушул бир нерсени пайда деп түшүнгөндөн кийин аны аткарганга аракет кылат. Рамазан айы Аллах Таала бизден ушуну талап кылган да. Мисалы Аллах Таала деле бизге бир жылда Рамазан деле ырыскыны берип коюп, калган учурда өзүңөр эптеп алгыла деген жок го. Ар бир учуру менен, кезеги менен болгону Рамазанда берекени дагы көбөйтүп берди да. Ошол үчүн биз уялганыбыздан Аллах Таалага ибадатыбызды дагы бир аз көбөйттүк эле. Рамазандан кийин бир аз көбөйгөн ибадатыбыз эми иштерге байланыштуу азайса бир аз азайып калышы мүмкүн. Эми күндө 20 рекет тарап окуй албайсыз да. Бирок биротоло таштап салбаш керек да. Болду мына. Андай биздин шариятта, биздин туура ишеним акыйдада эч кимдин мойнунан намаз, ибадаттар сакыт болбойт. Тагыраак айтканда, эми ушунчасы жетет, эми сен ибадат кылбасаң деле боло берет деген жери жок да. О кимге колуңду берсең дагы, кимдин колун кармасаң дагы, намаз эч качан сакыт болбойт. Ошол үчүн Рамазан айында Аллах Таалага биз ибадатыбызды көбөйткөнүбүз эмнеге көбөйттүк? Пайгамбарыбыз ушундай кылган экен. Пайгамбарыбыз эмнеге Рамазан айында ибадатты көбөйттү эле десе, себеби Рамазан айында Аллах дагы берешендигин көбөйтүп атат да. Ошол үчүн биз дагы ибадатыбызды көбөйткөнбүз. Эми Рамазандан кийин биротоло жоготуп жибербеш керек. Рамазан бүтөрү менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген динде белгиленген бир амалдар бар. Ага көңүл бурушубуз керек. Эмнеге? Биздин ибадатыбыз кабыл болуп, Аллахтын алдында бир бийик даражаларга жетиш үчүн. Рамазан айында эле ибадат кылып, башка айда ибадатты таштап койгондор тууралуу улуу бир даанышмандардын бириси Бишр Хафи деген улуу даанышман киши өткөн. Ошол киши айткан экен: "Бисал кауму каумун ла я'рифуналлаха илля фи Рамазан." Ушундай адамдар өзү анча жакшы адамдар эмес да. Ушу Рамазанда эле Аллахты таанып калышат булар дейт. Рамазанда Аллахты таанып, Рамазанда Аллахка ибадат кылып, Рамазанда Аллахтын өкүмүн аткарат дагы. Анан башка учурда анчалык ибадат жок. Өзү жакшы адам деген дейт: "Инна салих аллази ятааббаду ва яжтахиду ас-саната куллаха." Таква адам жыл 12 ай бою ибадат кылат. Жыл 12 ай бою жакшы амалдарын дайым аткарып жүрөт. Аллах Тааланын өкүмдөрүн ишке ашырат. Мына ушул адам жакшы адам. Ошол үчүн бул улуу Рамазан айыны өткөрүп алдык. Рамазан айында Аллах Таалага бир ибадаттарды кылдык. Болгону бул бир ай созулгандыгынын себеби туруктуу болгондугун, бир ай бою бизге Аллах белгилеп берген ибадат, пайгамбарыбыз көргөзгөн сүннөттөрдү аткаргандыгыбыз, ушул айдагы аткарып аткан ибадаттарга биз көнүп калышыбыз керек да. Бир адам бир ишти бир ай такай аткарган болсо, ал көнүп калат. Мисалы эч ким деле төрөлгөндө сөгүнгөндү билген эмес өзү. Кайтып уга берип адат болуп калды, оозунан чыгып кетип атат да. Эмнеге ушу бир ай ибадат кылган куптандан кийин 20 рекет тарабы намаз окуп жибербейт? Бир айда көнүп калбадыбы? Жок, аны унутуп калат. Ага, Рамазан бүттү дейт. Бирөө куптандан кийин бир нафил намаз окуйн десе айтат: Рамазан бүткөн го дейт. Рамазан бүтсө дагы Аллахтын ырайым эшиктери жабылып калган жок да. Аллах дагы эле сизден талап кылат. Аллах дагы эле сизден күтөт да. Ошол үчүн Рамазан айында кылынган ибадаттар бизге ушундай таасир берип калыш керек. Рамазандан кийин да улантып кете турган болушубуз керек. Эмнеге?
Себеби Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан экен. Бул сөздүн маанисин көбүнчө биз мына ушу даватчы бир догандардан угуп жүргөн эле сөз. Бирок бул сөз алар деле бир асмандан эле бир илхам келип калса айтып жибербейт, анычы бир негизи болот. Ошол сөздүн негизи мына Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: "Инна мин жазаил хасанати ал хасанату бa'daha." Жакшылыктын жазасы, сыйлыгы кабыл болгонун белгиси, ошол жасаган иши жакшы экендигин аламаты ушул болот. Андан кийин дагы бир жакшы амал жасап кетсе дейт да. Улантып кетсе. Рамазанда орозо кармадыңыз, андан кийинки айларда 1-күн, 4-күн орозолор бар. Бир ай бою кармай албасаңыз дагы, бир айда айдын ортосунда аткарыла турган 3 күндүк орозолор бар. Ал да болбосо, эч болбосо мурда тутпай койгон орозоңдун казасын тутсаң болот. Эми адат болуп калыптыр да, күндө саарлыкка тура берип, көнүп калыптырмын деп чочу койгонуп кетип, анан кайра ооз жабып алды. Машалла, жакшы сыпатта. Туруп, Рамазан эмес го деп кайра уйкуну уланта бербей, көнүп калган жакшы адатты уланта бериш керек анда. Бул жакшылык. Wa min jazail as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Bir adam günөө жасап, ал күнөөсү Аллахка жакпагандыгын жана Аллах ошол күнөө менен жазалагысы келип атканын аламаты дейт. Ошол күнөөдөн кийин дагы бир жаңы күнөөнү үйрөнөт дагы жасап кете берет дейт. Күнөөлөр күндөн күнгө көбөйүп атабы, Аллахтын наразычылыгы ушунча күчөйүп атат деген сөз да. Жакшы амалдар биринин артынан бири башталып кетип эле ушинтип уланып атабы, демек Аллах разы болуп атат экендигин бир аламаты болот экен. Ошол үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушу көнүп калды, үйрөнүп алыш дем орозо кармаганды деп, Рамазан айы бүткөндөн кийин дагы бир сүннөт орозону үйрөткөн. Анын фазилети ушундай бир фазилеттүү, бир жыл орозо кармагандай сооп аласыз да. Bir gün orozо karmaganыңыз үшін Аллах эмне деген соғып сыйлықтарды берді. Егер bir жыл, өзі біз bir жыл орозо кармашыбыз аябай кыйын өзі. Рамазандын Рамазан айы келгенде сүйүнүп кубанып аттык эле, анан эле орозо кармап бир аз кыйналгандан кийин аяк жактарында кыйналып, таравих намазына да келгибиз келбей калат, алсырап калабыз. Мүмкүнчүлүк болсо дагы bir жыл тутушубуз өзү кыйын. Бирок Аллах Таала бизге bir жыл орозо кармады деген соопту берет. Пайгамбарыбыз үйрөткөн Рамазандан кийинки бул амалды аткара турган болсок. Бул тууралуу Сахих Муслим китебинде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Айюб Ансари радыйаллаху анху риваят кылган хадис. Пайгамбарыбыз айтты дейт: "Ман сама Рамазана", кайсы адам Рамазан айында орозо кармаган болсо, 30 күн, эми айдын көрүнүшүнө жараша 29 күн дагы болуп калышы мүмкүн. Рамазан айында толук орозо кармаса, "Сумма атба'аху ситтан мин Шаввал", Рамазандан кийинки айда дагы 6 күн орозо кармап койгон болсо, анда эмне болот? Кана касиямид дахри, бул адам бир доор, мунун эми ачыктамасын бир жыл бою орозо кармаганга барабар болот дейт. Мунун ачыктамасын эми тереңирээк түшүнө турган болсок, пайгамбарыбыздын бир хадиси бар, кайсы адам бир жакшы амал аткарса, Аллах аны 10 эсе көбөйтүп берет. Ыкласына жараша дагы да көбөйтүп бере берет. Бул мына ушул маселе. 30 күн орозоңуз 10го көбөйдү, 300 күндөй болду. 6 күн туткан орозоңуз Шаввал айында дагы 10го көбөйдү, 60 күн болду. 360 күн орозо кармагандай, 1 жыл орозо кармагандай Аллах Таала сооп берет. Бул кыйын деле эмес, көнүп деле калдык. Ачка кулап деле калбайбыз, тутуп койсок болот. Мына ушул нерсеге көңүл буруш керек. Бул Рамазандан биздин үлүш алганыбыздын аламаты бир белгиси болуп калсын да. Рамазан айындагы орозоңуздун кабыл болгонунун бир белгиси болуп калсын Аллахтын алдында. Ошол үчүн Рамазан айындагы орозоңуздун кабыл болгонунун аламаты болуп калсын деп, андан кийин бир 6 күн орозо кармап коюш керек. Бирок бүгүн айт күнү орозо кармаганга болбойт. Бул айт күндү пайгамбарыбыз яумул акли ва шурби, жеп иче турган күн бул деп белгилеген. Эртеден баштап Шаввал айынын орозосун кармасаңыз боло берет. Эми кимдир бирөө Рамазан айында кайсыл бир үзүрлөрдүн себебинен ооруп калгандыктан же башка себептерден орозо кармай албай калган болсо, bir канча күн анда алгач ошол казаларын бүтүрүп алгандан соң, анан Шаввал айындагы пайгамбарыбыз хадисте айткан орозону кармап баштадым деп ниет кылып орозо кармап баштай берет. Мына ушинтип 6 күн эле орозо кармаса, Рамазандан кийин анда 1 жыл орозо кармагандан соң,
Бул адамга берилет. Ошентип 36 күн орозо кармаган киши орозо кармагысы келип калат анан. Анан бул адамга пайгамбарыбыздын хадиси аткарыш аябай жеңил сезилет. Ар бир жуманын 1-күнү, 4-күнү орозо кармасаңыз, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарган болосуз. Аллах таала ыраазы болот. Андан кийинки Рамазан айынан кийин мына ушул айларда кийинки Рамазанга чейин биз ала турган тапшырмалардын бириси Рамазанда үйрөнгөн мүнөздөрүбүздү бекем карманыш керек эми. Рамазанда тыштай турган нерселерди тыштадык. Анча эч ким менен урушуп деле талашкан жокпуз. Урушуп талашууга бизге тоскоол болгон, биздин урушуп талашуудан тосуп турган нерсе ыйык Рамазан айы болду. Рамазанда болбосом дедик эле. Рамазан бүткөндөн кийин болду эмес да. Рамазан бүткөндөн кийин болду деген ал шайтандарга болот да. Себеби Рамазан бүткөндө шайтандарды Аллах таала коюп жиберет. Эми барып билгениңерди кылгыла, менин пенделерим 30 күндө ушундай оңолуп алышты, эми азгыра албайсыңар деп коюп жиберет да. Анан ал шайтандарды кучак чайып күтүп албаш керек да. Сен каякта жүрдүң, күттүм сени. Кел эми, баштайлы бул жагын урушуп, талашып, тиги менен 10 сом, 20 сом үчүн урушуп, талашып, бирөөнүн көңүлүнө ордуп, эми мен ушундай болсом, эми эмне кылайын, эми Рамазанда өзү араң чыдадым. Чыдай алат экенсиз го. Эми улап кетели ушунучу. Ахлак мүнөздү оңдодук эле Рамазанда. Сөгүнгөндү тыштадык эле, урушканды тыштадык эле. Ушуну эми бекем карманып алышыбыз керек. Эмнеге? Себеби 30 күн кармаган орозоңуз, андан кийин кармаган 6 күн Шаввал орозоңуз бир мусулманга ыза берүү менен соопсуйлуктары жоголуп кетиши мүмкүн да. Бул дүйнөдө өзү жашаш аябай коркунучтуу. Бирөөнү капа кылсаң, бирөөнү ушактап койгон болсоң, ошол адам кыямат күнү келип көгөрүп туруп алат, бул мени капа кылган, соогунан алам мен муну. Ошол күнү ачка өткөргөн орозоңдун соогун алып кетет. Сооптор калбаса эмне болот? Пайгамбарыбыз айтат, сооптору калбаганда акысы бериле элек кишилер түгөн элек келип айтат. Соо калбаса анда менин күнөөмдү буга жүктөйбүз дейт анда. Анан күнөө көрүп. Ошол үчүн Рамазандын максаты дагы бириси ушул, биз өзүбүздү жөнгө салыш керек. Эмне үчүн биз жөнгө салынып калдык? Эмне үчүн биз баягыдай бир азоо аттай болбой баш ийген адам болуп калдык да. Өзгөчө ушу асырдан кийин шамга чейин башыңыз жерди карап эле, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, жумшак, оозунан Алла деген эле сөз чыгат. Эгер саарлыкка уктап калган болсо, андан бир момун пенде жок да. Ушундай жөнөкөй. Демек бизди бузуп жаткан нерсени таптырбыз да биз. Аябай бир мүнөзүңүз бузулуп, ажылда бар ким менен урушуп баштадыңызбы, тамакты азайтыш керек экен да. Ошол үчүн элибизде жакшы сөз бар да, баягы орто жериң ток болсо, эки колуң шок болот да. Анан кийин ибадат дагы жок болот ананчы. Курсак ток, урушканга даяр болобуз да. Курсак тойгон адамда эки мүнөз пайда болот экен. Биринчиси уйкусу келет, уктап калат. Бул чем жакшыраак да, урушкусу келген адамдан көрөчү. Себеби биз адам баласы жандуубуз, биз дагы бир жаныбарлардын катарына киребиз. Болгону айырмабыз, сүйлөгөндү билебиз бизчи. Ошол үчүн жаныбарлык сыпат мүнөз жогору болуп кетет. Ким дайым каалаган учурда каалаган тамагын жей берсе, мүнөзү ушундай өзгөрүп кетет да. Ошол үчүн Рамазанда бизди ушул жаман мүнөздөрдөн сактанып жүрүшүбүзгө себеп болгон бир нерсе, тамагыбызды жөнгө салдык эле, тамак ачты, ахлагыбызды оңдодук эле. Мына ушул нерсеге туруктуулук алып келишибиз керек. Бирөө уруша кетсе, бирөө ыза берсе, пайгамбарыбыз Рамазанда айткан хадиси бар эле. Айтып койгон, мен орозомун деп койгула деген болчу да. Мына ушул эле нерсени улап кетебиз да. Дагы эле орозосуз. Эмнеден орозосуз? Жаман мүнөздөрдөн орозосуз. Жаман ачуу сөздөрдөн орозосуз. Өзү бузган бардык адамдын колунан келет да, оңдош кыйын да. Бир сүрөтчү бар экен да, сүрөт тартса, элдер бардыгы айта берет экен, муну мындай кылып коюш керек болчу да. Баягы бышканашка эме сынчы көп дегендей, сынчылар көп да, айтат, мындай кылыш керек болчу, тигиндей кылыш керек болчу дей берет экен. Анан апасына келип, болду эми буну тыштайт окшойм эми десе, жок балам дейт. Бир тоо таштын сүрөтүн тарт дагы, алып барып бир базарга эл көп жерге коюп койгон да. Ушунун каталарын жазып кетиңиздер деп жазып кой дейт. Ошол жазып кет десе, кечке барса бардык жери чийилген да. Мына тоо бир аз бийик болуп калган. Күндүн сүрөтү кичинерээк, дарактары анча жашыл болбой калат. Тигинде мындай кыскасы жанагы сүрөттү көрүп болбой тургандай чийилип кеттир да. Келип ана апа айттым эле го, мендики ушундай окшошпой атат.
Балам эми мындай кыл, эртең дагы бар дейт. Эртең барып, ошо сүрөттү дагы коесуң дагы, жаңыдан тартасың, жанына дагы бир ак барак коесуң дагы, ошо катасын оңдоп чийип кетиңизчи бияка деп жазып коесуң дейт. Барып караса, кечинде эч ким кол тийгизген эмес да баягыгачы. Эмнеге? Ал сынчы айта берет, тигиндей кылып коюш керек да, мындай кылып коюш керек да. Ошону жасаш кыйын да. Биз катабыз ушул жерде болуп атат да. Бирөө катуу сүйлөп койсо, ошо өзү жумшак сүйлөш керек болчу да өзү. Сиз ошол размер, ошол өлчөмдү бир өзүңүзгө коюңузчу, канча дал келет экен да. Өзүм кандай сүйлөп атам? Бирөө менен сүйлөшкөн баягы жазган голосойлоруңузду бир угуп көрүңүзчү, өзүңүз кандай болот экен да. Башка киши болуп угуп көрүңүз, сырттан бир байкап көрүңүзчү. Катуу айтып берип атабызбы, жумшак. Бизге бардык адамдар биздин айтканыбызды угуш керек. Бизден капа болгонго эч кимдин акысы жок. А мен болсо капа болсом болот эми. Биз деле адамбыз деп анан өзүңө келгенде адам экениң эсиңе келип кетет дагы. Башка бирөөлөргө айбандай мамиле жасабаш керек да. Ушуну биз Рамазанда бир аз машыктык эле, улап кетели ошонучу. Жакшы мүнөз менен. Бир адам сизге бир адепсиздик кылып атыптыр да. Эми сиз дагы адепсиздик кылбаңыз дагы. Бир адам бир туура эмес мамиле жасап атыптыр, сизге жаман сөз айтып атыптыр да. А сиз дагы жаман сөз ал жаман сөз айтып оозун булгап алыптыр. Сиз дагы жаман сөз айтып оозуңузду булгап албаңыз да. Ошол үчүн биз эми өзүбүз үчүн жакшы амалдарыбызды туруктуу аткарганга ушул Рамазан айынан кийин бекем азыр ушул жумадан бекем ниет кылалы. Биздин Аллах Таала ушул Рамазан айында бейбаш шайтандарды байлаткандыгы, бизди орозо карматкандыгы, ушул ахлак мүнөзүбүздү мажбури болсо дагы бир жылда бир оңдоп алууга бир мүмкүнчүлүк да. Бир лечение болуп өттү бир ай. Эми ошол лечениянын кимдерге пайда бергендиги, кимдерге таасир бергендиги эми билинет да кийинки Рамазанга чейин. Баягыдай эле болгон болсок, анда оңолуш керек, өзгөрүш керек. Бир нерсе кылып Аллах Тааладан жакшы мүнөз, жакшы ахлакты сурашыбыз керек. Ошондо гана эмне болот? Биздин амалдарыбыздын кабыл болгонун белгиси болот. Айт күнү бир күн Али радыйаллаху анхунун алдына элдер келсе, Али радыйаллаху анхунун маанайы жок отурган экен да. Айт, майрам. Анан элдер сураптыр, шакирттери, Азирет, сиз эмнеге маанайыңыз жок? Бүгүн майрам болуп атпайбы? Куттуктап элди, бир кубанбайсызбы десе, мен азыр ойлонуп калдым дейт. Билбей атам да ошо кимдин ибадаты кабыл болгондугунчу, кимдин ибадаты кабыл болгонун билгенде ошолорду аябай куттуктамакмын дейт. А кимдир бирөөлөрдүн ибадаттары кабыл болбогонун билгенимде ал бечараларга көңүл айтмакмын дейт. Бечара, бир ай бою орозо кармап ачка жүрүп сооп албай калыптырсың, деп көңүл айтып койдум аларга дейт. Билбей атам, ошол үчүн меники эмне болду деп кыжалатмын дейт. Ошол үчүн айтат, кайсыл адамдын орозосу, кылган ифтарлары, жакшы мүнөз амалдары кабыл болгондугун билгиси келсе, Рамазан айынан кийин уланабы, уланбайбы ошого бир байкап көрсүн. Аллах Таалам бардыгыбызга Рамазанды кандай өткөрсөк, андан да жакшыраак өмүрүбүздүн аягына чейин өткөрүүнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.